Салам менин сүйүктүү досторум, каналыма кош келиңиздер. Эгерде менин каналыма каттала элек болсоңуздар, анда катталып коюңуздар. Достор, силерге дал ушул видеодо көрүп турган чыгыш макияж десек да болот, же болбосо ушул өзгөчө макияждын жасалуу жолдорун көрсөтүп бермекчимин. Эгерде силерге бул макияж кызык болуп жаткан болсо, анда мен менен чогуу калыңыздар. Достор, бул макияжды мен бетиме тоналка коюудан эмес, көзүмө коюудан баштаймын. Менин учурумда бул тоналка Not. Азыркы учурда тест кылып жатамын. Мага жагып жатат, пигментация жайында. Достор, бир аз көзүм тегеретте коюп алган соң, кашыма бир аз коем дагы. Кашымды помадка менен боёого өтөмүн. Бул помадка Анастасия же Anastasia Beverly Hills же болбосо Настянын помадкасы деп коебуз. Помадка менен Faberlic'тин кыйгач кыркылган такон синтетика кисточкасынын жардамы менен боёп алам. Өзүңүздөр көргөндөй эле, бул кисточка өзүнүн жумушун аябай сонун аткарды. Каштарым бир сыйра таралган соң кийинки кадамга өтөбүз. Бул албетте консилер. Эгерде менин видеолорумду калтырбай көрүп жүргөн болсоңуздар билесиздер, мен бул консилерди бир нече жолу көрсөткөнмүн. Catrice Camouflage Faberlic'тин кисточкасынын жардамы менен тегиздеп жатамын. Албетте кийинки кадам бул бизде хайлайтер. Glam Team менин фаворитиме айланган. Хайлайтерди коюп алабыз дагы. Негизги бул макияждын себепчисин өтөбүз. Бул бизде скотч. Скотчту ушул видеодо көрсөтүлгөндөй жабыштырып алыңыз дагы. Каалаган палеткаңызга отуңуздар. Мен учурумда Nature Republic бир аз билинбеген түс. Бул алгачкы түсүбүз. Эми кийинки түскө өтсөк, бул күрөң түскө жакын ток сары түсү. Видеодо көрсөткөндөй эле боюп алабыз. Бир аз скотчтон да чыгара боесок боло берет корпустон. Нары бери жайылтып боё бериңиздер. Бул түстү күчөтүш үчүн T05тин дагы ток сары түсүн аралаштырып алабыз. Кийинки түс бизде күрөң түс. Бир аз ылдыйраак алабыз. Мынакей көргөндөй эле жарымдан алсаңыздар болот дагы. Дал ушул күрөң түстү жайып, мүмкүн болушунча ток сары түскө аралаштырабыз. Канчалык карамтыл түс болсо, ошончолук ылдыйраак боелуш керек. Жогорулаган сайын бир аз түстүн түсү азаюу зарыл. Достор, эми эң кара түскө өтөбүз. Бул кара түстү дагы да ылдыйраак алып туруп боёп алабыз. Мүмкүн болушунча бул жерде биз көбүнчө орусча айтканда плавный переход деп коебуз. Түстөр бири-бирине жумшак өтүү зарыл. Эми бизде ак түс. Бул көзүбүздүн ички бурчун боёйбуз. Андан соң контраст болуп калбау үчүн T05тин кийинки түсүнө өтөбүз. Бул сарымтыл түсү. Сарымтыл түстү дагы бир аз кийинки түскө өткөрүү үчүн үчүнчү түс менен боёп алабыз. Макияжга тереңдик бериш үчүн подводка коюшубуз керек. Мен учурумда NYXтин Gelevaya подводкасы. Андан соң макияжга кооздук бериш үчүн Makeup Ательенин слюттарын колдоном. Же болбосо слюда деп айтсак болот. Дал ушул слюттарды биз сөмөбүздүн учу менен бастыртып, анан жайылтып коебуз. Бул макияжга өзгөчө кооздук тартуулайт. Достор, макияжыбыз соңуна келип калды. Эми скотчту сыйрып салсак болот. Карасаңыздар болот, аябай идеалдуу, тегиз чийилип калгандай. Дал ушул скотч менен жасалган ыкма бул чыгыш макияжындагы эң негизги фишка болуп эсептелинет. Бетимди бир аз тазалап алып, праймер коюп, тоналка коюуга өттүм. Бул тоналка жана эле көрсөтүп кеткен Not тоналкасы. Өзүңүздөр байкагандай эле аябай жакшы жабат, пигментация жакшы жогорку деңгээлде, бетимдеги кемтиктер жана безеткилер билинбей калды. Эми кийинки кадамга өтөбүз. Бул биздин учурда консилер. Консилер Catrice'тин бир аз суюураак варианты. Дал ушул көрсөтүп жаткан жерлерге коюп алабыз дагы. Атайын губканын жардамы менен, спонждун жардамы менен сиңдиртип алабыз. Бул консилердин айырмасы бир аз нымдоочу касиетке ээ болгондуктан аябай оңой жайылат жана бир аз кечирээк кургайт. Достор, кийинки кадам бул бизде скульптор, майлуу скульптор. Бул Not косметикасынын скульптору. Негизи синтетикалык кист менен коюу керек, мен болсо парпайган кисттин жардамы менен коюп жатам. Мага ушул ыкма ыңгайлуу. Эми ушунун бардыгын фиксация кылуу максатында биз албетте транспаранттуу упа колдонобуз. Бул транспаранттуу упа Faberlic. Аябай парпайган кисттин жардамы менен бир сыйра бетибизди упа менен фиксация кылып алабыз. Эми көзүбүздүн астыңкы кабатын өтөбүз. Албетте күрөң түстүн жардамы менен терең боёп алабыз. Канчалык сырт жакты карай түтөсө, биздин боёктор ошончолук көзүбүз чоңураак көрүнөт.
Байкасаңыздар керек, жана менин көзүм кичинекей болчу. Бул макияждан кийин менин көзүм бир аз чоңое түштү. Көзүмдү андан да чоңойтуу үчүн мен кирпик коёмун. Кирпикти коюп жабыштырганда мен көбүнчө клей жабыштырам дагы, кургатууга коюп коёмун. Экинчи кирпикке клей жабыштырганча биринчи кургап калат, анан биринчимди жабыштырам. Биринчини жабыштырып бүткөнгө чейин экинчим кургап калат. 30 секундтадан 1 минутага чейин клейди кургатып алсак, аябай жакшы жабышат. Достор, эми мен каял калемим менен көзүмдү боеп аламын. Бул Faberlic'тин каялы. Аябай жумшак, сонун жайылып коюлат. Аябай туруктуу, мага аябай жагат. Андан соң фиксациялап үстүнөн боек менен, тень менен боеп алабыз. Албетте туш менен боеп алабыз кирпиктерибизди. Бул акыркы 3 видеомдон байкасаңыздар болот. Дал ушул Faberlic'тин stretch тушун коюп жүрөмүн. Андан кийин макияжга андан дагы тастап даана көрсөтүш үчүн консилер менен бир аз тегиздеп алсаңыздар да болот. Көзүбүздүн макияжы соңуна жетти. Эми бетибизди кайрадан улантабыз. Бул Glam Team'дин хайлайтери. Көрсөтүп жаткан жактын үстү жактарына коюп алабыз дагы. Андан соң мурдубуздун уч жагына бир аз коюп туруп, жогорулатта билинер билинбес коюп алабыз. Андан соң илептерибиздин жогору жагына коюп алабыз. Албетте сиз кийинки кадам помада коюу дешиңиз мүмкүн, бирок биздин учурубузда жөн гана калемдин жардамы менен боеп алабыз. Бул калем Faberlic'тин 4625 артикулундагы калем. Восктун негизинде жасалгандыктан аябай жумшак жана тегиз жайылып, контурду тегиз кылып чыгарат. Негизи бул калем менен эле биз помада сыяктуу эриндерибизди боеп алсак болот. Бир аз жайылткандан кийин сиздер металликалык эффектти байкасаңыздар болот. Албетте бул хайлайтердин негизинде жасалган эффект. Эми биз жыйынтыктоочу финиш кадам, бул бизде контурлоо кайра эле. Бул кургак контурлоо бизде Glam Team'ден алынды. Бизде албетте буга чейин майлуу скульптур менен жасап алганбыз. Эми биз кайрадан кургак контурлоо менен жыйынтыктап жатабыз. Достор, негизи биздин макияжыбыз жыйынтыкталды. Эми сиздер үй шартында дал ушул макияжды ушул ыкмалардын жардамы менен жасап кайталап көрсөңүздөр болот. Негизи бир түрдүү макияждан жадаган айымдар үчүн дал ушул макияж эң сонун чечим деп айта аламын. Мен ойлоймун, бул макияж сиздерге жакты жана сиздер өзгөчө баа бересиздер деп ойлоймун. Достор, эгерде суроолоруңуздар болсо сөз жазыңыздар, видео жакса лайк басыңыздар. Албетте каналга катыла элек болсоңуздар катылып коюңуздар, кийинки видеону өткөрүп жибербеш үчүн. Сиздер менен мен Дарья Батырханова болдум. Кийинки видеолор жолукканча саламатта калыңыздар.